Мен бүгүнкү кеп кеңешим Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык мыйзамынын 2017 жылдагы редакциясынан баштап жана азыркы учурда колдонуудагы редакциясында процессуалдык түшүнүк катары киргизилген жана сотко чейинки өндүрүштүн катышуучулары тарабынан кенен колдонууга ээ болбогон, бирок ошол эле учурда абдан маанилүү болгон күбөнүн жана жабырлануучунун көрсөтмөлөрүн депонирлөө жөнүндө болот. Мындай тема жөнүндө кеп кеңеш берүү азыркы учурда тергөө судьяларынын алдында мындай өтүнүчтөр сейрек кездешкендиктен, айрыкча жерлерде. Бирок мындай өтүнүчтөр келип калган учурда кандай тартипте каралаары тууралуу Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун тажрыйбасы менен бөлүшүүнү туура деп таптым. Алгач бул түшүнүктү процессуалдык мыйзамга киргизүүсүнө эмне себеп болгондугун айта кетсем. Мындай түшүнүктү жазык процессуалдык мыйзамына киргизүүнүн негизи болуп соттук тажрыйба саналат. Тактап айтканда, көп учурларда жазык ишти негизинен кароодо күбөнү же жабырлануучуну соттук отурумда сурак кылуу алардын республиканын аймагынан чыгып кетүүсүнөн же аларды мажбурлап алып келүү натыйжа бербегендигинен улам мүмкүн болбогондуктан соттук отурумдар көп убакытка созулуусу жана ыңгайсыздыктарды жаратуусу саналат. Аталган жагдайларды жокко чыгаруу максатында мыйзам чыгаруучу орган тарабынан процессуалдык мыйзамга күбөнүн жана жабырлануучунун көрсөтмөлөрүн депонирлөө деген түшүнүк киргизилген. Күбөнүн жана жабырлануучунун көрсөтмөлөрүн депонирлөө бул эмнени түшүндүрөт? Бул сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүүдө соттук далилдерди алдын ала камсыз кылуу максатында тергөө судьясы тарабынан тараптардын биринин өтүнүчү боюнча күбөнү же жабырлануучуну суракка алууну түшүндүрөт. Башкача айтканда, далилдердин булагынын бири болуп саналган күбөнү же жабырлануучунун көрсөтмөсүн алдын ала алуу жана аны жазык ишти негизинен кароодо колдонуу үчүн сотко сактоо болуп саналат. Күбөнүн же жабырлануучунун көрсөтмөсүн депонирлөө жөнүндөгү өтүнүч менен Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 205 беренесине ылайык жактоочу, коргоо тарап жана тергөөчү кайрылууга укуктуу. Мындай өтүнүчтөрдү кароодо тергөө судьясы депонирлөө жүргүзүүнүн себебин аныктоо зарыл. Анткени процессуалдык мыйзамда конкреттүү түрдө кайсы шарттарда депонирлөө жүргүзүлүүсү көрсөтүлгөн жана ал шарттарга төмөнкүлөр кирет. Алгачкысы жабырлануучунун же күбөнүнүн өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келип жатуусу. Мисалы, айыпталуучу жана жакындары тарабынан жабырлануучу же күбөгө карата коркутуулар болуп жаткан учурда жүргүзүлүүсү мүмкүн. Бирок мындай шарт жаралуу үчүн күбө же жабырлануучу тергөөчүгө тийиштүү түрдө өтүнүчтөр менен кайрылуулары же болбосо жакындоого тыюу салуу жөнүндөгү токтом болуусу зарыл. Башкача айтканда, келтирилген коркунуч реалдуу болуусу керек. Кийинкиси күбөнүн же жабырлануучунун катуу оорусуна байланыштуу депонирлөө жүргүзүлүүсү мүмкүн. Анткени жазык ишти негизинен кароодо алардын оорусуна байланыштуу сурак кылуу мүмкүн болбой калуусу толук ыктымал. Ооруган күбөнүн көрсөтмөсүн депонирлөө көчмө соттук отурумда жүргүзүлүүсү мүмкүн жана процессуалдык мыйзам ага жол берет. Соңкусу бул күбөнүн же жабырлануучунун чет өлкөгө чыгуусуна же Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары туруктуу жашап турушуна байланыштуу жүргүзүлүүсү мүмкүн. Мисалы, чет өлкөнүн жарандары Кыргыз Республикасынын аймагында көптөгөн кылмыштарга кабыл болушат жана алар кылмыш иш боюнча тергөө иштери жана соттук териштирүүлөр аяктаганга чейин республиканын ичинде болуусу мүмкүн эмес. Анткени алардын өз мекендеринде кайтуулары керектигине байланыштуу. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандары убактылуу окуу же жумуш боюнча чет өлкөгө чыгуу зарыл болгон учурларда алардын көрсөтмөлөрүн депонирлөөгө болот. Бирок алардын чет жакка чыгып кетип жаткандыгын тастыктоочу далилдер болуусу тийиш. Мисалы, авиабилет же чет өлкөдө окуп же иштеп жаткандыгын тастыктоочу кагаздар. Эми депонирлөө жүргүзүү жөнүндөгү өтүнүчтү кароонун мөөнөтү жөнүндө айта кетсек. Депонирлөө жүргүзүү жөнүндөгү өтүнүч 3 сутканын ичинде каралууга жатат жана жогоруда көрсөтүлгөн шарттар соттук отурумда аныкталса, тергөө судьясы өтүнүчтү канааттандыруу менен 3 күндөн кеч эмес мөөнөттө соттук отурум дайындайт жана тийиштүү тараптарды чакырат. А эгерде жогоруда көрсөтүлгөн шарттар соттук отурумда тастыкталбаса, тергөө судьясы депонирлөө жүргүзүүдөн баш тартат жана ал даттанууга жатат. Депонирлөө жүргүзүү жөнүндөгү маселени чечкенден кийин тергөө судьясынын кадамы болуп соттук отурумду дайындоо саналат жана анда жактоочу, коргоо тарап, тергөөчү жана прокурордун катышуусу милдеттүү. Башкача айтканда, жазык ишти негизинен кароодо сурак жүргүзүлгөндөй эле жүргүзүлөт. Ошондой эле тартип жана эреже менен. Кээ бир учурларда күбөнүн көрсөтмөсүн депонирлөө коргоо тараптын катышуусуз эле жүргүзүлүүсү мүмкүн. Тактап айтканда, эгерде кылмыш иш боюнча айыпталуучу катары эч ким табыла элек болсо, анда коргоо тарап болуусу мүмкүн эмес. Анткени коргоо тарап айыпталуучу адам табылгандан кийин процессуалдык статуска ээ болот. Мисалы,
Арыздануучу укук органдарына арызы менен кайрылып, анын арызынын негизинде кылмыш иши козголуп, күбө катары сурак берип, бирок айыпталуучу катары эч ким тартыла элек болгон учурда күбөнүн жактоочусунун өтүнүшүнүн негизинде жогоруда көрсөтүлгөн шарттар сакталган учурда депанерлөө жүргүзүлөт. Сот отурумда күбөнү жабырлануучунун суракка алуу аяктагандан кийин тергөө судьясы сот отурумунун протоколун кылмыш иштин материалдарына тиркөө үчүн тергөөчүгө жиберет. Соңунда көрсөтмөлөрдү депанерлөө кандай кесепеттерге алып келерин айта кетсек. Суракка алынган жабырлануучу же күбө жазык иштин негизинен кароодо кайталанып суракка алынууга жатпайт. Бирок бир гана учурда кайрадан суракка алынуусу мүмкүн. Эгерде анын көрсөтмөсүн тактоо керек болсо жана өз учурунда тергөө судьясы тарабынан ачыкталбаган кырдаалдар жаралса мүмкүн. А эгерде жаралбаса аталган күбө жана жабырлануучу соттук отурумда суралбайт жана жазык ишти өз убагында карап жыйынтыктоого чоң өбөлгө түзөт.